салам барыңыздарга. Бүгүн биз сиздерден дал ушул комментарийге жооп беребиз. Курутка йод шап көрүңүздөрчү деген экен. Ошого атайын биз бул жерде йод алып келдик. Анан бул жерде un кошулган курут турат. Азыр таза курутты алабыз дагы. Эки курутту биз неме кылып көрөбүз. Салыштырып көрөбүз. Таза курут. Анан бул жерде болсом бизде un курут. Ортосун бөлүп алдым сөзсүз түрдө. Un курут. Таза курут, un курут. Азыр йодду шубайбыз буга. Караңыздар. Биринчи таза курутты алдым. Йодду шубап койдум. Эми коюп турабыз, Эми un курутты алдым. Бул аябай бандай бөлтөк сылтак болуп бөлүнгөнгө шалыш кыйын болуп атат. Un аралашкан курут. Мен прям йодду жакканымда эле ушундай болуп кетти. Ама муну караңыздар. Могул таза курут, а бул un аралашкан курут. Көрүсүздарбы? Таза курутту мен бир айдага коюп турдум. Все равно йоддун өңү өзгөргөн жок. Ал эми бул жакта un аралашкан курутка мен йодду шыйпаганымда эле уже капкара болуп калды. Бизге ушундай комментарий келген экен. Негизинен бул йодду шыбаса болобу, кандай болот, мен ал нерсени билчү эмесмин. Но бирок йод шыбап көрсөңүз деген экен. Мен шыбап көрдүм. Мен мунун кайсы бири туура, кайсы бири ката билбейм. Аны өзүңүздөр карап көрүп чечим чыгарсаңыздар болот.